Арыбыздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай, кайрадан сиздер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүндө жолугушуп отурам. Бүгүн бизде тема тарыхый эс тутумдагы карамарчылыктар болмокчу. Башкачараак айтканда, мына алдыбызда келип отурган 7-8 ноябрь бул ата-бабаларды эстөө күнү жана репрессияларды эстөө күнү ошого байланыштуу болмокчу. Ал үчүн бизге конокто белгилүү кишилер келип отурат. Эмесе коноктор менен чекеден тааныштырып кетейин. Оң жагымда болсо Элмира Ногойбай, Азия Полис аналитикалык борборунун жетекчиси. Андан кийин оң жагымда болсо Алмаз Турдумамат мырза, өзү журналист. Ошол учурда азыр тарых иликтөөчү, коомдук активист, ишкер деп койсом болот. Ишмер деп айтайлы. Кийин болсо Элери Бичикчи, философ, тарыхчы, тилчи дагы, ошондой айтсак болот. Эмесе кош келипсиздер. Мен өзүм дагы айтып кетейин, бул сөзгө киришерден мурун негизинен быйыл биз сиздер менен баарыбыз тең, мен дагы ошол эсимде деген мына топтун мүчөсүмүн. Баарыбыз тең мына эсимде деген бир программаны ишке ашырып баштадык. Биздин негизги максатыбыз бул эсте калган нерселерге таянып, тарыхты бир сыйра эстөөдө. Ошонун алкагында азыр мына символикалык алдыбызда 2 күн туруптур да. 7-8 ноябрлар бул биз үчүн мындай майрам күндөр экен, кызыл күн экен. Мындайча айтканда, биринчиси бул репрессиянын курмандыктарын эстөө күнү экен. Дагы бирөөсү бул тарыхый ата-бабаларыбызды тарыхын эскерүү күнү экен да. Бул биринчи ушул суроого жооп алып алалычы. Ушул тарыхта мына карама-каршылыктар дейбиз, өзгөчө мына репрессиялардын маанисин, анан тарых биз ата-бабаларыбызды эскерүүнүн мааниси деп атабыз. Ушул майрам күндөрдү, ушул 2 күндү ушул түшүнүктөр менен байлап, майрамдоонун мааниси эмнеде дейбиз да. Сөздү кимиңиз баштап бересиз? Элмира эже, сиз баштап бериңиз. Впереди 2 праздника, и пока очень сложно понять их смысл. Хотелось бы, потому что это символическое значение очень важно, в том числе для нашего будущего. 2 дня люди не будут работать, это красный день календаря, Майрам Депайтавай, празднование не скажешь, это получается день истории и памяти предков. А сразу за этими 2 днями идет 8 ноября. 8 ноября официально день памяти репрессий. И, может быть, это один из вопросов, который нам нужно обсудить и понять, что подразумевается и как люди должны отмечать этот день. Праздновать странно, а как люди должны отмечать, какая ритуальность заложена в этом. Вот первые 2 дня. На самом деле ритуальности как таковой нет. Есть разные практики того, как люди отмечают. Раньше это был вечный огонь, да? Это могут быть там где-то то хочет, да? Может быть, появляются какие-то новые формы ритуализации. Может быть, нам об этом тоже стоит поговорить сегодня. Потом следующий день, вот день 8 ноября, он понятен, день памяти репрессий. Но у нас это тоже большой вопрос, потому что многие ассоциируют его только с атабилдом. Хотя смысл гораздо больше, гораздо важнее. Я предлагаю попробовать нам всем, СМД, здесь распаковать эти праздники, понять их смысловое значение. Алмаз байке, азыр Элмира аябай бир жакшы мындай бир ачкыч сөздү айтып кетти да. Майрамдоо деген нерсе бул кичине ылайык эмес сөз деп айтты да. Не праздновать, а отмечать деди. Бул күндөрдү белгилөө жөнүндө сөз болуп атат да. Эми бул күндү майрам деп айтканга болбойт. Биз баарыбыз түшүнөбүз. Өзү бул күндү ушул тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү деп былтыр гана буйрук менен, жарлык менен киргизилген күн. Ошон үчүн ал жерде бул майрам деп айтылган эмес, эми дем алыш күндөр болуп калды, 2 күн болуп калды. Эми бунун тарыхын ала турган болсок, бул мурдагы Советтик республикалардын ичинен бир гана Кыргыз республикасында 7 ноябрь Октябрь революциясынын күнү деп белгиленип келген. Анан былтыр ушул күнгө эми ал күндүн өзүнө болгон мамиле
көп өлкөлөрдө өзгөрдү. Биздин кошуналардан дагы элдин өзүндө дагы пикир өзгөргөн. Бирок ошол күндү дем алыш күн, майрам күн катары белгилеп келе жатканбыз. Былтыркы жылы өлкөнүн башчынын жарлыгы менен ал күн тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү деп өзгөрүлдү. Бул ушу менен биздин мамлекетибиз, биздин бийлигибиз ошол 7 ноябрга болгон ошол күнгө байланыштуу окуяларга болгон өзүнүн бир кандайдыр бир позициясын көрсөттү го. Ал эми бул күн кандай кылып белгилениши керек дегенди сурооло турган болсо, бул боюнча жалпы коомдо деле, кайсы бир деңгээлде бийликтин өзүндө деле бул күн кандай кылып белгилениши керек деген азырынча түшүнүксүз. Жалпы мындай жаран катары, карапайым адам катары карай турган болсок, бул жөн эле бир 2 күн дем алыш күндөрүнүн саны көбөйгөндөй болуп калды да. Ал эми чындап караганда мааниси, зарылдыгы бар бул күнгө. Эмне дегенде биз бул майрам аркылуу өзүбүздүн 70 жылдык Совет мезгилинде жашаган тарыхыбызга болгон мамилебиз, ошону кандай кабыл алабыз, ошол жөнүндө сөз болуш керек го деп ойлоп атам. Элер мырза, сизде дагы бул күнгө бизде кандай мамиле керек? Ушул 2 күнгөчү? Мен деле Алмаз байкенин оюна кошуламын. Анткени көбүнчө ошол эле президенттин жарлыгында айтылып кеткен мындай период көбүнчө Советтер Союзуна байланыштуу да. Анан ошондо ошол эле 8 ноябрдагы репрессия эскерүү күнү, анан да 7 ноябрь кандайдыр бизде кыргызды сактап калган бир күн катары эсте калып калды да. Бирок бул көбүнчө коммунисттик пропаганданын таасири деп ойлойм. Анткени азыр деле көбү ойлоп атат, 16-жылдан кийин Октябрь революциясы болбосо кыргыздар кырылып калмак деген бир ойлор абдан биздин коомдо мындай кеңири тарап кеткен да. Сиңип калган. Ошо чын эле Алмаз байке айткандай сиңип калган, бирок анын булагы кайда? Булагы ошол эле тарыхый идеологиялык бир бизге мектептен айтып берген, университеттен дагы эле айтып аткан мурдаңкы советтик тарыхый мектептин таасири деп ойлоймун да. Анткени ошо бул жалгыз гана ошолор китептерди окубай, мисалы методика преподавания истории в национальной школе деген бар болчу. Ал вопросы истории деген журналдан чыкчу. Атайын журнал болчу ошондой. Ошондо ар бир элди карап көрсөң, ошо большевиктердин келип мындай жаман бир балекеттен ошо элди куткарып, тарыхта калган бир күч катары көрсөтүлүп турат да. Анан ошондон да биз дагы эле кете элекпиз да. Анан ошону да балким ушу майрам деп айта албайбыз, бирок ошо 2 күндү пайдаланып жаңы бир дискуссия ачсак жакшы болмок эле да. Ошо советтик период кандай бизге тарыхый маани берди, кандай сабактарды чыгарыш керек ошо периоддон. Ошондуктан бул биз үчүн, тарыхчылар үчүн мисалы жаңы бир мүмкүнчүлүк берип атат да, ошондой дискуссия ачкан үчүн. Эң сонун эми могу ушул күнгө болгон биздин мамиле дедик да, бул күндү биз майрамдабайлы, бул жөн эле эс алуу күндөрдүн өсүп калган эмес, бул муну биз кантип белгилешибиз керек деп, анан тарыхый баа алышыбыз керек, мындай сабак алышыбыз керек деген маанилүү түшүнүктөр болду да. Эми могу негизи ушу күндү биз белгилейдей болгондой эмне окуя болду эле өзүчү? Биз ошону чечмелеп көргөнгө аракет кылып көрбөйлүбү? Что из себя представляют репрессии? Мы в одно время пытались, да, перевести на кыргызский язык, но потом этот термин оставили, репрессии, да. Что они из себя представляют? Что это такое? Можно? Давайте попробуем распаковать это понятие. Если позволите, шаг назад. Ага. С одной стороны, в этом есть плюсы, в том, что у нас 3 дня, в которых мы говорим о памяти. Нам очень важно говорить о памяти. Это значительный такой шаг в понимании себя, в понимании идентичности себя как государства, как народа. А с другой стороны, всегда, вот, как говорил Назик, всегда
есть такое понятие, как политика памяти, когда государство задает смысл, когда государство несет какую-то идеологию, и под эту идеологию оно формирует ритуалы, праздники, отмечания. Сейчас, на мой взгляд, такого тренда нет. Мне кажется, даже это какой-то ситуативный импульс, когда два такого как бы красного дня календаря выстроены. И тогда, с одной стороны, у нас есть возможность самим наполнить, о чем мы хотим поговорить, чем мы говорим память. Например, 8 ноября – это как раз-таки разговор о репрессиях. Это очень актуальная тема, и это не только там, советский период, это и новейшая история. Но о чем мы будем говорить в первые 2 дня, каких предков, и история и память сами по себе отличаются, потому что есть как бы официальная позиция, которую задает история, а есть память. И память, она разная. Кто-то будет говорить о предках, например, связанных с репрессиями, кто-то будет говорить о басмачах, допустим. О каких именно предках, про что именно. То есть есть специальные такие как бы мусульманские праздники, да, когда Коран читают, когда поминают, есть разные религиозные праздники. А о каких предках в истории памяти задается вот эти первые 2 дня? Тогда возникает вопрос, что, например, мы, как граждане, как исследователи, хотели бы обсуждать, да, в эти 2 дня и вместе с 3-м днем. Мне кажется, это очень большой и очень важный вопрос, потому что все думают, что это очень негативный праздник, но там есть и героические какие-то страницы истории, есть очень важные, где мы что-то сохранили, а что-то, может быть, усилили. Может быть, тогда об этом важно говорить. По поводу репрессий, у нас долгое время считалось, что репрессии – это все, что связано со сталинским периодом, с красным террором, но мы не говорим о том, что до сталинского периода, первые 5-летки, 30-е годы, 20-е годы, там тоже было очень много репрессий. Период коллективизации, например, или там, я не знаю, 57-й год. И после Сталина продолжались репрессии. И в период независимости мы наблюдаем тоже репрессивные различные такие акты. Наверное, поле деятельности сейчас широкое, оно никак не обозначено. И слава богу, государство еще нам не заложило и не сформировало четких границ. Тогда это возможность, преференция для исследователей, для дискуссий, и она, по большому счету, сейчас только открывается. Алмаз байке, сізге сұрау да. Азыр негізі могу репрессия жөнүндө сүйлөп атканда буну бир негативдештирип жибербейли, бир этият бололу дегендей мындай бир кээде сөздөр айтылат да. Бул же позитив эмес, же негатив эмес, мындай нейтралдуу айталы депчи. Анан Эльмира дагы бир ага чейинде бир 30 түптеп бир жакшы нерсени айтып кетти да. Биз бул memory politics дегенде бул эстөө саясаты өзү керекпи дегенчи. Анан кийин биз өзгөчө мына репрессия учурун алып карасак, азыр Эльмира айтып кетти, биз анын датасы 37-38 эле эмес. Мисалы кулакка тартуу да бул репрессиянын бир түрү, Сталинден кийин деле болгон деп мындай биз чоң ахват учурду айтып атабыз да. Ошондо биз негизи ушунун баарын тең карай турган болсок, өзү репрессиялар деген эмне андачы? Эстөө саясаты менен репрессия деген эмне түшүнүк булар? Бул жерде бир аз мен дагы чегинип туруп Эльмира айымдын оюн улап кетким келет да. Бул жерде мисалы улуу мундала турган болсок, 7 ноябрь дегенде ал күндө кантип белгилеш керек деп жөнөкөйлөшүп туруп айтып атам да. Кантип белгилешин биз так билчүбүз да. Ал күнү желеп көтөрүп алып, бир парадка чыгып, бир демонстрацияга чыгып, анан кызыл аскерлерди, курман болгон аскерлерди алып гүл коюп, ошого жараша мектептерде дагы сабактар болуп ошентип эстегенбиз. Анан Советтер Союзу таркап кеткенде бул майрам бизде калып калды, бирок аны кантип белгилешин эч ким билчү эмес. Демалыш күн катары. Ал эми быйылкы жылдан баштап тарых жана ата бабалардын эскерүү күнү болуп калды. Эми ушул майрамды кантип белгилеш тууралуу өзү коомдо бир кандай бир талкуу деле болгон жок. Анан ошо талкууну жүргүзүш үчүн мамлекет бийлик тарабынан кандайдыр бир мындай формат же бир кандайдыр бир смыслдар, бир ойлор айтылган да жок да. Ушул жерде азыркы сиз айткан суроонун негизине келип жатабыз. Өзү биздин мамлекетте ушул неменин эс тутум саясаты барбы, жокпу? Бул биринчи ушул күндү ушундай кылып белгилөө кылган кадам, бул ошол саясатты калыптанууга болгон аракет.
бирок өзү саясаттын өзү менин пикиримде жок. Эмне дегенде бүгүнкү эртеңки күндө мамлекеттик тарабынан, уюмдар тарабынан, коом тарабынан болгон кандайдыр бир иш чараларды мен азырынча байкаган жокмун. Эмне деген алардын анонсу болгон жок да. Анан бул 3 күн катары менен келип калганы мааниси боюнча окшош күндөр болуп калып атат да бир жагынан. Экинчи жагынан алганда бул күндөрү бизде кандай болуп калды? Баардыгыбыз эле барып туруп, ата бейитке барып гүл коюп койсок, эскери күн болду болуп калып атат. Чынын айтканда эми бунун мындай фасад эле мындай кандай бир эле көргөзмө болгондой болуп калып атат. Бул коммунизацияга окшоп атат го. Коммунист ордо өзүңүз айткандай баягы желбирек менен мынантип ураада өтүп кеткендей болуп, жөн эле ата бейитке эле гүл коюп эле келе бермей, бул эстөө. Ошол мындай бир таазим эткендей аракет. Ал дагы керектир. Ал дагы керектир, бирок андан тышкары кайсы бир ойлор эмне болгон ошол учурда деген бир мындай талкуунун өзү жоктугу болуп атат да. Сиз азыр эми бул сиздин сурооңуздар боюнча эми баягы репрессия деп эмне үчүн репрессия деп сиз айтып атасыз 37-38 гана жылды айтпай толугу менен айтыш керек деп. Беги баягы эсте тутум саясатында бүт өткөн кайсы бир чакты баягы калкка болгон, элге болгон ошонун таасирин алганда баягы биз тарыхый травма деп айтып атабыз, ошого жараша алынат го. Анан ошолордун ичинен элдин немесинде эсинде калган кийинки коомдук талкууларда дагы бул өзү мындай күчөгөн нерсе ошол 37-38 жылдагы болгон массалык түрдөгү репрессия аябай катуу таасир эткен. Ошон үчүн ушул негизги неме окуя катары каралып келет да тарыхта. Эми ал жөнүндө дагы айтышып турушубуз керек. Эмне дегенде азыркы биздин өсүп келе жаткан муундардын көбү ал эмне болгону жөнүндө кабарсыз калгандай да менин пикиримдечи. Эми бул эмнеден башталган ошол репрессиялар? Эми баягы революция болгондо, граждандык согуш, бузарандык согуш болгондо ал кандай бир согуш экени белгилүү болуп, бир эле өлкөнүн жарандары бири-бири менен кырылышып неметкени ал кандайдыр бир деңгээлде түшүндү. А эми репрессияга эмнеден улам бийлик өзүнүн жарандарын ушундай кылып аткылап аябай. Эмне дегенде репрессия ошо 37-38 жылдагы репрессия айрым тарыхчылар, айрым ошо изилдөөчүлөр тарабынан бул коомдогу болгон эң каардуу окуя катары калат да, геноцид катары да карайлы деген демилгелер болгон. Ошондо эми ошол жөнүндө бир аз айтып кетсек да туура болот го. Эмне дегенде 37-жылы репрессия багы чоң террор или большой террорду айтып берет. Эмнеден келип чыккан? Бул Ежов НКВДнын башчысына келип туруп, ошол жерден бир жашыруу секретный бир приказ чыгарат. Ошонун негизинде ар бир республикага, ар бир областтарга пландай кылып эле немеге преступный элементтерге, анан кийин Совет Билигине каршы иштегендердин мынанча кишини атасыңар, мынанча кишини камайсыңар деген кылып туруп эле квота кылып туруп түшүрүлгөн да. Ал ошол 37-жылы июль айылдарында чыккан приказдан алып туруп, анан кийин ноябрь 38-жылды ноябрдагы биринчи этабы бүткөндөй болгон ошол учурдагы статистиканы ала турган болсок, эң коркунучтуусу моундай да, элдер ошол квотадан 2-3 эсе ашырып мындай пландай кылып аткарышкан да. Мисалы ошол боюнча 76 000 киши атылышы керек дегенде болуп чыгып турган болсо, 380 000 360 000 киши атылып кеткен. 200 канча миң киши камалсын дегенде 380 000 кишини камалып кеткен. Эң азыр мисалы мага өзүмө ушул азыр көп жылдан бери ушул жөнүндө ойлоном да, мен азыркыга чейин түшүнбөгөн жерим ошол жерде адамдардын каттарын, ошол жерде кишилердин аракеттерин окусаң, кандай мындай карапайым элдерден баштап элитага чейинкилер эмнеге камалганын, эмнеге анда ушундай пытка, кыйноолорго учураганын, анан эмне үчүн атылып кеткенин такыр эле түшүнүксүз болуп кеткен да. Эмне дегенде көптөрү Совет бийлигине аябай лоялдуу карап, ага жан дили менен эмгек кылып аткандар дагы атылып, баягы тройка дегендер бар го, үчөө келип туруп эле чечим чыгарып туруп, буну камайбыз, буну атабыз деп эле кырып келе берген. А эми ошону Кыргызстан жак тарабын ала турган болсок, эми Москвадан башкарылып турган, ошол жактан ушундай азыркындай квоталар түшүрүлүп турган аймактарда, мындай периферия, ошо Кыргызстанга окшогон керек жерлерде жергиликтүү ошол карательный органдарга, ошол жергиликтүү НКВДнын башчыларына кандайдыр бир мындай эркиндик берип койгондой да. Ошон үчүн жергиликтүү баягы элитанын башын, улутчул же башка деген неме менен шылтоо менен аябай көп кишилер, бейгүнөө кишилер атылып, кырылып кеткен да. Ушул можно я дополню? Конечно. Мне кажется, один из самых важных моментов вот в эти памятные дни, которые мы должны делать выводы,
это о том, что все эти репрессии и весь этот террор осуществлялся государством по отношению к своим гражданам. Это не люди между собой, это не народ, не общество, это государство по отношению к своим гражданам проводило очень страшные карательные операции. И они не всегда были санкционные, не всегда были конституционные, скажем так. И нужно говорить, что это не только репрессии там, сталинские, мы обычно делаем акцент на них. Огромный пласт в этом занимает, например, вопрос депортаций. Это же Кыргызстан, Центральная Азия, это было местом, куда депортировали очень много народов. Если мы смотрим историю, как-то об этом мало говорим, но вот, например, недавно карачаево-черкесский народ хочет поставить здесь памятник, потому что очень много людей выжило здесь. Очень много, я не знаю, корейцы, чеченцы, евреи, очень много народов, которые были выселены здесь. Они нашли здесь вторую родину, они здесь самореализовались, сделали свой вклад в развитие, в культуру и так далее. Можно говорить про выселение, например, в Украину, в Сибирь, коллективизация. Это тоже репрессии, это изымание огромных, каких-то материальных средств, люди голодали. То есть японские военнопленные, немецкие, вообще военнопленные во время войны, они здесь тоже были. То есть это самая красная черта здесь в том, что государство так поступало с гражданами, со своими собственными гражданами. И у людей был страх, и все молчали, все это принимали. И мне кажется, здесь есть очень прямая связь с современностью. Мы тоже об этом должны говорить, потому что тот же Атабит, те события 2010 года говорят о том, что там тоже были расстрелы, были различные, скажем так, в тюрьму людей сажали. Насколько это было правомерно? Это тоже совершалось государством относительно своих граждан. То есть мы не говорим только о прошлом, мы не только поминаем, и мы не только говорим, когда это было, зачем об этом говорить? Нет, если мы об этом не будем говорить и не будем вспоминать об этом, и не будем это осмыслять, оно будет повторяться. Мне кажется, это основная линия, почему это важно. Элер Бичикчиге азыр сиздин сөзүңүз менен азыр силердин айтканыңар аябай үндөш болду да. Элер Бичикчинин бир сөзү мага жагат да. Могу негизи биз тарыхты караганда тарыхтан сабак алышыбыз керек деп көп айтат да. Бирок биз тарыхты эч качан мамлекеттин идеологиясына айлантпашыбыз керек деп Элер Бичикчи айтат да. Азыр бул жерде Элмиранын айткан осмысление деген сөздөрү биз өткөн окуяны айтышыбыз керек деп айтып атат да. Ошондон сабак алыш керек деген сөздү айтып атканда эмнени түшүнөсүз? Эң биринчиден менин оюмча система өзгөргөн жок да. Анткени ошол эле Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин эмне үчүн Бириккен Улуттар уюму чыгып, анан укук боюнча бир декларация, кишилердин адам укугу деген декларацияны эмне үчүн чыгарган? Анткени ошол эле репрессиялар мыйзам ичинде болбоду. Ошондо же еврейлерди өлтүрүү, же ар кандай геноцид формалары укук жок болгон үчүн жазылган да. Адам укугу эч кандай мындай баалуулугу жок болчу да. Ошондуктан азыр ошол Европа өлкөлөрү ошондон негизи дүйнө эле ошондон сабак алуучу бир чоң согуш болгон да. Бизде болсо коммунизм убагында 20 миллиондой өз жарандарын кырган да большевиктерчи. Ошону биз дагы эле түшүнбөй атабыз да. Советтер Союзунда балмыздак эң таттуу болчу, биз жакшы жашачук, тиндей мындай деп. Ошо биздин эс тутумубуздан жок болуп кетти да. Анан сабак дегенде мисалы кандай системаны өзгөртүш керек? Ошол эле бир кишинин колуна күч органдарын бербеш керек экен. Эң негизги ошол сабактарды биз дагы эле түшүнбөй атабыз да. Кайта эле бир кишинин, президенттин колуна күч органдары кетти. Ошо конституцияны жазган киши азыр түрмөдө отурат. Ошону түшүндүбү, түшүнгөн жокпу, өз катасын билбейм.
Анан да киши укугу дегенде, адам укугу дегенде, ой бул батыштан келген бир нерсе деп укукчулардын баарын тилдеп жаман көрөт элибизчи. Сталин убагында бизде порядок болчу. Порядок болсо анда эмне үчүн мыйзамда жазылып турат 18 жашка чейин атууга кетпейт деп. Бирок ошол эле постановление жүрөт, тиги токтом ЦК, КПСС, КПБ, ошон Коммунистическая партия большевиков болчу. Мындай ошондо деле өспүрүмдөрдү деле атса болот депчи. Кайта эле мыйзамдар бузулуп атат да, ошо мыйзам бузуу биз үчүн жөнөкөй эле нерсе болуп калды. Кээде айтып атат кээ бирөө бул кыргызчылык депчи. Жок, бул так ошо Советтер Союзу доорунда башталган мыйзам бузуучу. Ошого биз көнүп калдык. Ошо көнгөнүбүздөн кетсек жакшы болмок эле дейм да. Ошо эң жакшы бир сабак болмок да биз үчүн. Это важный момент. Дело в том, что все думают, что память это просто дисциплина о прошлом. На самом деле это действительно разговор, это точка отсчета по поводу прав. Вот право на память. Многие до сих пор не знают свою собственную личную семейную историю. Это право на имя. Да? Но очень многие репрессированные, и они их имена умалчивали даже в своих семьях. Иметь право на память, право на имя, право знать правду — это очень важно. И еще нужно сказать, что нам действительно кажется, что это все пришло из Европы, какие-то конвенции, права человека, зачем они с этим носятся. Но нам нужно понимать, что все это когда формировалось? После Второй мировой войны, когда человечество увидело такие жертвы, такие страдания, когда люди увидели, что такое Холокост, что такое концентрационные лагеря. Кстати, их было очень много и в Центральной Азии, и на территории Кыргызстана. И тогда люди, посмотрев это, они стали создавать вот эти вот институты, ООНовские, при Совете Европы. Их создавали люди, которые прошли войну. Их создавали люди, которые прошли Холокост и концентрационные лагеря. Они собрались, это были не просто менеджеры, это были философы, это были политики, и они собрались и думали, как сделать так, чтобы предотвратить вот это все кровопролитие и насилие. И поэтому они создали вот эти структуры, эти конвенции, все, чтобы не нарушать права человека, куда входит и право на собственную память. И это тоже очень важно говорить, потому что у нас есть собственная история, которая показывает, что у нас тоже все это попиралось. И надо тогда понимать, что это не просто разговор о предках. Да, это разговор о предках, но и о том, как мы об этом умалчивали, о том, как государство попирало право на память, на имя, на простые человеческие какие-то возможности. Вот, например, можно же говорить про события, еще связанные ближе к нам, да, например, у Чинары Джакыповой хорошо описано в книге «Конфискация жизни», да? Трикотажное дело, еврейское дело или дело цеховиков, когда там тоже был попран закон, и когда там было очень много людей вовлечено, потому что это была показательная порка на весь Советский Союз тогда. И тогда очень много людей пострадало, и это было одно из самых страшных дел. И сюда можно отнести очень много событий последнего времени, действительно. И когда мы будем понимать, что это не просто память, что это очень актуально на сегодняшний день, тогда мы сможем избежать тех ошибок, которые были уже сделаны. Ошондо бир эки маанилүү мааниси келип атат да бул memory politics, мына эске тутум саясатынанчы. Биринчиси ошондо элер бичикчи айтып кеткендей, биз тарыхтан кандай сабак ала алдык деген нерсе. Бул жөн эле сабак алып алып атабыз дегенде, бул сабак жөн эле эмес, бул ошол эле адам укуктары, адам башынан өткөн зомбулуктарды кандай чечип атат. Жана Элвира апа айтып кеткендей, негизинен ушул зомбулуктун баарын мамлекет өзүнүн элине кылып атат деп атат да, бири-бири менен согушпайчы. Анан кайра эле сиз азыр айтып кеттиңиз, право на собственную память деп атасыз. Ошол биз баягы өзүбүздүн ата бабаларыбызды эле эстебестен, өзүбүздүн дагы жашообузду эстеп, ошол мисалы корейлер, этникалык корейлерди бул жака көчүрүп келгени, ошол карачайларды бул жака көчүрүп келгени деген сыяктуучу. Бул мындайча айтканда биз
репрессиялар же болбосо ушу саясат эмне экенин жана эмне жөнүндө экенин мындай жооп алып атабыз да. Анан дагы бир ушул суроону дагы өнүктүрүп кете турган болсок, бул айталы репрессиялар же болбосо ушул эстөө саясаты биздин бүгүнкү жашоого кандай таасир этип атат жана келечектеги жашообузга кандай таасир этет? Бул жөнүндө да ойлонуп көрбөйлүбү? Биз азыркы биздин кыргыз коомунда гана эмес, ушундай постсовет өлкөсүндө биздин кыргыз коомунда өзгөчө мындай мультистилизм дейби, бири-бирине карама каршы келген тарыхта болгон нерсе, агымдар жашайт да. Бир адамдын эле башында ошол эле репрессия кылган киши менен репрессия болгон киши экөө тең бирдикти эле каралып неметет да. Ушундай коомубузда болгон чаташуу эч бир аны чечип, ошону талкуулап кайсысы туура болгон, кайсысы туура эмес болгон деген деле аракеттер аз да. Буга бийлик деле бир кандай бир чечмелеп бергенге, ошого бир шарт түзгөнгө деле кызыктар эмес. Ошон үчүн азыркыга чейин биздин мектеп окуу куралдарында ушул эле мисалы басмачылар болобу, совет бийлигинин учурундагы идеологиялык советтик идеология сугарылган түшүнүктөр дагы деле сабак катары берилип келет да. Анан буну менимче биздин топтун аракети дагы ошого байланыштуу болгондо, ар бирибиз мисалы бийликти гана көтөрбөй, ар бирибиз өзүбүздүн тарыхыбызга, жеке үй бүлөлүк тарыхыбызга болгон, өзүбүздүн ата бабаларга болгон байланыштуу окуялар жөнүндө өзүбүз ошолорду ойлонуп, эмнеге ошондой болгон, эмне үчүн ал аракетке болгон деп ошого өзүбүзгө кайрылып көрсөк, өзүбүздүн тарыхыбызды өзүбүздүн көзүбүз менен, өзүбүздүн колубуз менен жазып, ошону кайра бир ойлоп, переосмысление кылып ойлоп кайра карап чыксак дегенге түрткү болсок деген аракеттер болгон да биздин эмедечи. Анан эми көп учурда мындай кылып салыштырышат да. Мисалы эмне үчүн Германия өнүгүп кетти дагы Россия эметкен жок деп. Бул бир жагынан айтканда азыркы эс тутум саясаты деген бир болбогон нерседей дагы, түшүнүксүз нерседей мамиле болушу мүмкүн. Бул жерде согуштан кийинки Германия ушул тарых саясатына, эс тутум саясатына өзгөчө маани берген. Ал ошолор немис улуту кечип өткөн, ошолор аркылуу дүйнөгө ушундай зомбулук көрсөтүлгөн нацизм жөнүндө коом ичинде аябай катуу изилдөөлөр жүрүп, ошону талкуулар болгон. Ошонун негизинде алар өзүнүн өткөнү жөнүндө кандайдыр бир консенсуска келишкен коомдогу немелерчи. Ал эми биз бир жагынан орус саясатына азыркы Россиянын таасиринен чыга элекпиз, дегенде Россиянын өзүндө бул нерсе чечилген эмес. Азыркыга чейин кимиси туура эмес, өзү ошо болгон окуялар туура эмеспи деген талкуу токтогон жок. Дагы эл чарчайт болуп жүрөт. Эми биз бир жагынан аны таасири болсо, экинчи жагынан биздин өзүбүздүн коом ичинен ошолор жөнүндө ойлонуп, ошолорду кыргыздардын буга болгон таасири кандай болгон, кыргыздарга таасири кандай болгон деген деле талкуу жок. Биз эгер кийинки кадамга аттайбыз, ошол эле адам укуктары да бизге сиңсин, ошол эле баягы жалпы дүйнөдөгү болгон адам затына белгилүү кайсыдыр бир баалуулуктар, асыл нарыктар менен жашайлы дей турган болсок, биз ошо өзүбүздүн өткөнүбүздү кайра бир ойлонуп чыгып, өзүбүз ушул эмнеге ошондой окуялар болгон, эмне үчүн ошондой болгон, ага кимде кандай тиешеси болгон деп сөзсүз коомдо кандайдыр бир консенсус болушу керек да. Болбосо бизде бир күнү эртең менен келип туруп кызылдарды белгилеп, мисалы террор жүргүзгөндөрдү, экинчиси террордон курмандык болгондорду дагы белгилеп, ошентип берип, ал деле бул деле майрамдай болгондой мамиле улана берет. Биз өткөнүбүздү өзүбүз өткөрүп, ошого өзүбүз бааны беришибиз керек, бирөө эмес. Элмира азыр сонун нерсе айтты да, Алмазбек азыр мындай деген сөздү айтып атат. Репрессия кылгандар versus репрессия болгондор деп айтып атат да. Которые осуществили репрессию и которые подвергались репрессии. Мы рассматриваем их одинаково деген проблема бар деп айтып атат да. Здесь есть очень важный вход, когда мы не противопоставляем никого. И через что вот СМД идет, это ценность каждого человека. То есть мы должны смотреть ценность и драму, и травмы
каждого человека, который в этом участвовал. Какая-то часть, которая репрессировала, может быть, была идеологизированная, какая-то часть пострадала. И еще очень важный момент понимать, что у нас есть некоторый перекос сегодня наблюдается. Потому что, когда мы говорим про репрессии, мы говорим про табид. Когда мы говорим про табид, мы говорим, там похоронены репрессированные отцы нации, элита кыргызского народа. Но там 18 национальностей, там 138 совсем разных людей. Там есть человек, там уйгур, который занимался торговлей, там просто рабочий. То есть нам надо понимать, не надо элитизировать, не надо делать память привилегированных как бы страдальцев. Нет, на самом деле речь идет о разных людях. И не надо акцент делать только на табиите. Репрессии были по всей стране. И архивы показывают, что репрессии были на сегодняшний день очень смешным поводом. Кто-то делал бозо, и его привлекли за производство буржуазных напитков. Кто-то просто попал под раздачу вот такую. И вот ценность одного человека, каждого, память каждого человека, подход через память, а не через историю, в чем ценен? Мы должны услышать разные голоса. И тогда мы будем понимать, вот мы говорим там, допустим, о басмачах, да, но мы, например, у нас были исследования, ребята делали исследования, в том числе Гайб Пансат. Мы на него смотрим только как на такого разбойника, да, который боролся с кинжалом и прочее. Но человек строил медресе, человек пытался реставрировать Узгенский минарет. И если мы смотрим как ценность каждого человека, как гражданина на сегодняшний день, тогда смысл нашей памяти, он неизмеримо больше, колоссальнее, и тогда это уже вклад в будущее, потому что мы начинаем ценить не просто там, отцов и элиту, а каждого человека и гражданина. Даже когда мы говорим отцы нации и прочее, на тот период им было максимум 37 лет. Не надо выстраивать иерархию в памяти в том числе. Она должна быть такая человеческая. Элери бичикчи макулсузбу, бул жер өтө маанилүү сөз айтылып аткандай да, биз элитизация кылып аткандайбыз да, мындай иерархия түзүп, ушулар репрессиянын приоритети, анан бул жөнөкөй карапайым кишилерди биз эске албай атабыз деген сөз болду. Мисалы азыр эле мына уйгурлар жөнүндө же болбосо бозо жасаган эле катардагы кишилерди эле мына эл душманы деп тоскоол болгон. Бул демек биз ар бир индивидке, ар бир адамдын баалуулук катары дагы мындай түшүп иерархия кылбай дагы айтышыбыз керек деген маанилүү ачкыч да. Мисалы мен үчүн азыр бул дагы ойлонто турган кызык нерсе болуп атат. Кайта эле ошо советтик периоддун кандай десем, баа бергенге келип атабыз да. Анткени ошондо кишинин баалуулугу жоголуп кеткен. Анткени мындай бир максат турчу, коммунизм куруу. Ошо коммунизм прогресске барабыз деген бир ой үчүн Абдрахманов, Айтматовдор ошол эле кулакка тартууга катышкан, коллективизацияга катышкан. Аны мисалы ошо Кытайга качкан кыргыздар большевиктердин террору башталганда, мисалы 16-жылды чоң өркүн дейт экен. Орто өркүн деп ошо 20-жылдарда айтат экен, анан коллективизация менен кулакка тартууну кичүү өркүн деп коет экен. Ошого катышкандар тилекке каршы ушундай ишенгенби, ишенген жокпу, Абдрахмановдун ошо күндөлүгүн окуп көрсөк, чынында эле ал деле ойлонуп аткан. Ушунчалык курмандык кайсы максат менен кылып атабыз депчи, ушундай бир ойлор бар аныкычы. Бирок кайта эле 2-3 жумадан кийин жок, кылыш керек, мен ишенем коммунизмге тиңдей мындай деп ушинтип жазып калган да. Бизде де азыр ошондой сабактар алынбай, дагы эле жаштар бийликке алданып кетип атат да. Азыр кээ бир жаштар ошол үчүн кайта эле түрмөгө отуруп калды. Кайта эле репрессияга көз жумуп, экс-президенттин убагындагы репрессияга көз жумуп, жок биз ушу жакшы бир элибизге пайда келтиребизби деп билбейм, ойлору кандай болчу. Бирок кайта эле мындай карап көрсөм, азыр коомубузда адам укугун коргогон же мындай демократиялык баалуулукка мындай
ишенген же ошону жолдоп жүргөн кишилер аз экен. Бизде көбүнчө модернисттер экен да. Модернизация үчүн канчалык курмандык болсо деле макул экен. Мейли мыйзам бузулуп атабы, бирок биз безопасный город кылып беребиз элибизге деп ошондой ойлор бар да. Дагы эле жаштарга ошол үчүн менимче ошондой сабактар болмоюнча ушинтип жаштар алдана берет да. Баягы сиз азыр модернист деген сөздү айтып атасыз. Буну баягы политологиялык философияда буну неме утилитаризм деп коет го. Мисалы айталы бир айылда бир өрөөндө кишилер жашап атты дейли 1800 киши. Анан кийин ошол өрөөндөгө суу сактагыч жасаса, бул жалпы өлкөгө пайдасы тие турган болсо, мисалы калктын саны 6 миллион болсо, 6 миллион калктын кызыкчылыгы үчүн 18 миң кишинин кызыкчылыгындай жок кылып кое берсе боло берет деген мындай нерсе да. Бул алар менен сурабай туруп эле жок бул жерге чечилди, суу сактагач кылышыбыз керек, өлкө жакшы жашайт ошондо деп. Ошол үчүн айтып атпаймынбы, кайта эле ошо адам укуктарына такалып калып атабыз да. Анткени көпчүлүгүнүн жакшылык, ошо жакшылык деп деле айта албайбыз да. Бул жөн эле мамлекеттин кызыкчылыгы. Анан менимче ошо үркүн деген сөзгө токтош керек да. Дагы эле коркуу сезими бизде калды да. Дагы эле биз коркуп атабыз. Это дискурс недооцененности одного конкретного человека сегодня тоже присутствует. Мы когда говорим про миграцию, нам кажется, это такая масса, которая ушла, заработала, и все замечательно. И ценность мигрантов, то есть вот ценность каждого гражданина, когда у нас происходят какие-то вещи, у нас вообще нет даже дискуссии о том, что это просто гражданин Кыргызстана, и что он теряет, какие социальные блага теряет наше общество и народ. Мы, когда государство говорит, вот, мигранты нам привносят столько ВВП и все прочее, а сколько эти люди страдают, сколько людей эти люди теряют, какие социальные последствия мы это имеем, это тоже вопрос недооцененности каждого человека, личности, общества. И без этого тоже невозможно. Можно добавить, да, не только человека. Жалгыз гана кишинин баалуулугу эмес, жердин баалуулугу деле жоголуп кетти да. Бизде айтат, советтер доорунда заводдор курулду, фабрикалар курулду, тигиндей мындай кандай жакшы жашадык, өнүгүп атканбыз деп, бирок жерибизди албадыбы. Ошону түшүнбөй атасыз. Азыр деле айтып көрчү, мына токой кыйылат, кой бияка завод койбош керек, жок, завод керек, өнүгүү үчүн керек, бияктан иш орундары пайда болот, тигиндей мындай деп жаратылышка канча зыян келтирдик да. Ошо жердин баалуулугун түшүнбөй калдык, кишинин баалуулугун түшүнбөй калдык. Ошол үчүн биз азыр ушундай акыбалга келип калдык да. То есть это не просто разговор о предках, это не просто воспоминание предков, это еще и дискуссия о том, чтобы делать выводы. Это о том, чтобы мы сегодня поняли, что речь идет, если мы вдруг заговорили шепотом пока о каких-то людях из прошлого, это о том, чтобы эту ценность перенести из прошлого в будущее. Чтобы мы понимали, что каждый гражданин Кыргызстана, неважно от его социальной или другой принадлежности, это наш гражданин, и он этим самым и ценен. Мне кажется, что все эти праздники, официально это праздники, все эти мероприятия к тому, что мы должны понимать, что это про нас, про каждого из нас. И, наверное, мы не обсудили и открытый вопрос, какой ритуал должен быть. Да? Вот какие в практике ритуалы были. Например, в России в каждом городе люди подходили к какому-то камню и зачитывали то, о чем долго молчали, про своих репрессированных каких-то предков. Люди приходили и об этом говорили. У нас еще такой дискуссии нет. Более того, во многих странах люди уже издали списки, белая книга, людей, которые подверглись коллективизации, или репрессированных, или депортации. У нас об этом пока еще дискуссий тоже нет. Я знаю, что Болотбайке Абдрахманов хочет сейчас опубликовать такой список. Даже в России есть белая книга, по которой можно найти своего дедушку или прадеда. А у нас эта тема еще закрытая. Вот мы, например, СМД инициировали в открытое правительство открытие архивов. Это тоже очень важно. Мы просто хотим знать о себе.
Да, многие это воспринимают как некоторый риск, опасность, негатив. Но почему? Почему я не могу узнать, кто был мой дедушка, где он умер, где его могила, да, где можно его помянуть? И это тоже очень важные моменты. Там очень много скрыто смыслов, о которых в нашей стране пока еще дискуссии по большому счету нет, она только-только открывается. Ушундай бир таасир болуп атат да, негизи анда бизде репрессиялар были и продолжаются, получается. Да, Да? система өзгөргөн жок да. Биз Репрессия дагы продолжается. кызыл республикабыз да, кызыл Кыргызстанбыз. Таасири боюнча, түзүлүшүбүз боюнча эч нерсе деле өзгөргөн жок да. Анан дагы бир коомдо мындай Назикбек айтып кетпеди, ошого байланыштуу кошуп коеюн. Биз совет мезгилин дагы эле бир жакшы учурдай кылып айтабыз депчи. Эмне үчүн көбүнчө ошондой айтышат? Эмне дегенде азыркы учурдагы кыйналгандыкка байланыштуу айтат да. Азыркы учурда кыйналганда, кыйынчылыктарга байланыштуу ушундай болчу дегенде, балмуздап таттуу болчу дегенде айтып атпайбы? Ошого дагы байланыштуу да, эскерип деметкенде. Экинчи жагы дагы мындай бир талкуу бар. Эл ошол учурга эмнеге кызыкпайт депчи. Элдин кызыкпаганы менин жеке пикиримде бул неме менен байланыштуу го дейм да. Эл ошол учурга кандай мамиле кылыш керек дагы билбейт да. Маалымат көп. Айтпай айттым го, бир карама каршы келген маалыматтар бар. Ошого дагы байланыштуу ал учурдагы эмне болуп кеткен ошол учурда деп өзү дагы мындай көпчүлүк эл кандай кылып ага мамиле кылып, ошондой кандай кылып баа беришин билбегенден да. Ошон үчүн биз муну сөзсүз талкуулап иликтешип турушубуз керек. Ошондо гана бир түпкү маанисине жетебиз да. Ошо бул мындайча айтканда, баягы сиз карама каршылык деген нерседен бир нерсени жакшы айттыңыз да. Биз репрессия кылгандар менен репрессия болгондорду дайым мындай бирдей карап, экөөнү тең эле майрамдап аткандайбыз депчи. Жок, анысы деле туура да. Эмне дегенде ошол эле биринчи репрессия кылгандардын көбү, ошо репрессияга уруксат берип, кол коюп, өзү колу менен аткаргандардын көбү көп жыл өтпөй өзүлөрү деле ошол эле террордук машинанын курмандыгы болуп чалынып калынган. Эми кеп биз бул жерде мен айтып атканын себебим ошолорду аткарганын туура кылып, алар багы репрессия кылгандарын туура дегенди ошондой мамиле, анан кийин багы курман болгондорго болгон мамиле болуп атат да. Кеп ушул экөөнү тең кандай кылып карашыбыз керек? Ушул жердеги каарман ким, герой ким, же болбосо каракчысы ким деген мамилени коом бере элек. Биздеги ошол эле азыр ата бейитте жаткандарды, Элмир айтканча баягы улуттун журт аталарындай кылып карап аткан деген, ошол эле биз неме кылып герой кылып аткан айрым ошол эле Тыныстанов болобу, Айтматов Турукул болобу, ошолор алар дагы ошол репрессиянын болушуна өзлөрүнүн салымдары болгон. Бирок эми биз алар болгон деп эми такыр эле терс мамиле кыла албайбыз да. Бирок ошого дагы баа керек, коомдун дагы баасы керек. Азыр деле баягы неменин совет учурунда болуп, бир гана тараптай болуп, ошолор азыр биздин немесибиз. Азыркы учурдун каармандары ушулар болуп калды деп калып атабыз да. Могу репрессиядан сабак алды деген нерсе өтө ачкыч дей турган болсок, мына тарыхта негизи репрессиядан сабак алуу деген нерсе эмне дегенде келип эле азыр айттык, бул адамдардын өзүнүн эс тутумуна болгон укугу, адамдардын жөн эле укугу, экинчи жолу ушундай баягындай жазалоочу инструменттерди, күчтөрдү бир кишинин колуна берип салбайлы, ал тирания кылат экен, ал адам баласына травма алып келет экен деген нерселерди сабак алган жагынан карасак, бүгүн ошол немис менен Жапан аябай мындай сабак алып, ошондон жыйынтык чыгарып, вывод кылып, мындай демократиялык коом кылып, арине бул мындай кылган нерсе жаңылыш болот экен деп атат, бирок ошону дагы ошол учурда идеологиялаштырып, мисалы биз 9 майда көрүп атпайбызбы, идеологиялаштырып, балдарга мы можем это повторить деп бакчадагы балдарга могуларды аскердик кийимдерди кийгизип, куралдарды көрсөтүп, культ согушту кылып аткандайбыз да. Бирок бул Жапан менен Германияда мындай нерсе жок. Бирок мындайга экинчи кайтпайлы деп сабак чыгаргандай да. Биз эмнеге ушундай сабак ала албай атабыз? Но у нас был пример, когда молодые ребята инициировали переименовать центральную улицу в улицу Сталина. Они
Почему нужна память? Люди должны понимать и помнить, как это страшно. Люди только идеализируют, героизируют этот период. Им кажется, что это какое-то, во-первых, коллективное, массовое, что это героизация такая. Но я удивляюсь, например, у нас мало кто знает, сколько было концентрационных лагерей. Да, и на территории Центральной Азии, и в Кыргызстане были эти перевалочные базы. И как это страшно, как люди погибали, люди умирали, и как это уничтожались целые пласты и в культуре в том числе. И мне кажется, что если люди будут... Сейчас, понимаете, подменяется история, и кажется, что это все победоносно, что это все замечательно. Люди ходили шариками по площади, маршировали и все прочее. Но другую сторону, другая сторона медали, как раз-таки не история, а память, она же умолчена. И люди об этом не знают, люди не знают о том, какие драмы были. Но если мы копнем историю каждой семьи, которая была в Кыргызстане, мы увидим эти драмы. Но эта вся история, она умолчена, об этом никогда не говорилось. Как-то принято говорить про какие-то... Но если мы возьмем, например, ту же коллективизацию, очень известный Малдабасанов, например, да, композитор, нам кажется, что это только... Мы знаем это уже человека успешного, известного, о том, что его семья пострадала, была на Украине. Когда мы раньше смотрели историю какого-нибудь человека, мы рассматривали его биографию, и там в биографии было сказано, а в таком-то году он был в Украине, а потом он вернулся. А что он там делал в Украине? А то, что они были насильственно туда увезены, о том, что там очень много людей погибло, о том, что это сопровождалось репрессиями, изыманием материальных каких-то благ, об этом же не говорится. И на самом деле здесь еще такой момент, что в советское время это же была еще эпоха уравниловки. Были выдающиеся люди, были выдающиеся какие-то семьи, очень много всего. И это тоже об этом мы не говорим. То есть на самом деле это мы сейчас открываем для себя страницу умолчания. Об этом уже проговорили многие народы, общества. И в какой-то период мы обговорили об этом на уровне всего Советского Союза. Но в Кыргызстане мы, наверное, одна из немногих стран, которая об этом не говорит. В Узбекистане, в России, в Казахстане есть 2 музея о репрессиях. Там есть памятник Алжиру, Карлагу и так далее. Но об этом тоже не говорится. Очень много, даже в культурной среде были такие распри, например, относительно эпоса Манас. И очень много известных людей, которые этим занимались, были репрессированы в том числе. И об этом тоже у нас не знают. У нас учебники такие победоносные. Нам кажется, что вся наша жизнь — это сплошные достижения. Не было бы драм, не было бы трагедий, не было бы достижений, и об этом тоже очень важно говорить. Эльмираның да бир айтканы мага абдан жагат да, биз канонизациялап, бир культ кылып, бир обожествлять этип эле бир тарыхтык инсандарды карасак дагы аны баягындай Советтер Союзундагыдай копипаст кылып эле ушул баатыр, ушул болбосо мындай эле деп айтабыз дагы, бирок биз тарыхта айтылбаган дагы жактарын мындай эстебейбиз да, негедирчи. Негедир бул табу сыяктуудай да. Ну, у нас время батыра. Если мы по Кыргызстану поедем, в любом городе стоят какие-то батыры, да, на конях, без коней и прочее. И у нас такой батырленд, такое ощущение, что вот тут сплошные какие-то победоносные. А то, что они между собой воевали, и то, что это сопровождалось драмами, трагедиями и убийствами, об этом не принято говорить. Негедир. Эгер ошону айтыш керекпи? Ошондойлорду айтышыбыз керекпи? Негизи ошолорду айтышыбыз керекпи, кандай? Менимче айтыш керек, анткени ошондон сабак келет да. Ошондон сабак келет да. Анткени биз мисалы ошол эле каталардан сабак алсак, келечекке деле пайдалуу болот да. Антпеш керек экен, кой мындай болгон, мисалы ушундай тарыхта ушундай болгон, кайта эле өтө беребизби мындай дөңгөлөк катары да. Ошондой эле менимче биз азыр эсти тутумубуз жок эле жашап атабыз да. Эсти тутумдун ордунда тарыхтын ордунда идеология. Тарых деле жакшы, тарых деле жок бизде.
эс тутумду жоготкон учурда бул термин маңкурт да болчу. Эс тутумду билбесек, биз арийне өзүңүздүн ошо эң маанилүү сөзүңүз, биз демонизация кылбайлы тарыхты ооба. Бирок ошондон сабак алалы деп атабыз да. Бирок эмне үчүн ошо болгонун биз эстейли. Эгер бул эсибиз жок болсо, анда биз адам эмеспиз деп атпайбызбы? Потеря социальной памяти, исторической памяти, культурной памяти. Асылган жокпуз. Биз Абдрахманов, Айтматов же Усубалиевтерге асылган жокпуз. Биз айтып атабыз, ушундай системада киши кандай өзүн алып жүргөн тигинден, балким алардын деле ушундай шарты болуп калды. Же өлөсүң, же ушу системага кирип жашайсың. Жашап кетишиң керек. Мен деле азыр ойлоп көрсөм, кандай болмокмун ошол убагында. Ким билет. Бирок ошондой болбош үчүн сабак алып өзгөртүш керек. И это очень важно, что это точка отчета формирования своей уже из памяти истории. У нас действительно нет своей истории, мы не знаем свою память, у нас нет своей истории, поэтому постоянные скандалы с учебниками. Когда мы давали объявление, что мы хотим собрать команду СМД, очень много пришло заявок именно от учителей, деканов, доцентов, с Таласа, с Улюкты, отовсюду. Потому что учителя нам говорили, а мы не знаем, как об этом рассказывать. И вот нам нужно все-таки пересматривать и формировать свою собственную историю, где есть память и где есть разные голоса. Не копировать то, что было в советское время. Нам нужно формировать, вот как Алмаз Байке сказал, своими глазами осмыслять, именно осмыслять. И формировать свою собственную историю, где прежде всего выводы. Алмаз Байке, сизде сөзүңүз барбы? Бизде убакыт аз калды. Эгер 1 минут кошумчаңыз болсо. Немеден өзү баягы 3 күн белгиленет, 2 күн белгиленет. Бул күн майрам деп айткандан тышкары биз негизгиси кыргыздын тарыхын, кыргыздын жакынкы тарыхын биз өзүбүз жазып чыгып, ошо боюнча биз өзүбүздүн коомдук жалпы коом кабыл алган мамилебизди бекитип алышыбыз керек. Буну көп жылдап талкуулап отуруп, бул неме созулуп кетпесин да. Бул боюнча кандайдыр бир коомдук чечим болуш керек, коомдук бир консенсус болуш керек. Ошол эле азыркы айтып кеткендей, мугалимдер билбей жатса, азыркы биздин чоңоюп келе жаткан муунубуз дагы билбейт. Өзү бүгүнкү күнгө, эртеңки күнгө мен боло турган даталарды айтып атам. Кандай мамиле экенибизди азыркыга чейин биздеги тарыхчыларга берсек дагы бул боюнча бирдиктүү пикир жок. Ал жерде дагы талаш. Биздин каймактарыбыз, элита дагы немеде эмес. Элита тышкылардын таасиринде калган. Ошон үчүн ушундай сиз бүгүнкү өткөргөн берүүдөй, ушунку бүгүнкү болгон талкуудай нерсе сөзсүз бул жөнүндө сөз болушубуз керек. Ушундай талкуулардан кандайдыр бир позициялар, кандайдыр бир консенсустар чыгат го дейт. Эмесе урматтуу коноктор, коллегалар дейин, мен дагы өзүм ушу эсимдердин ичиндемин. Бирок оюмча бүгүнкү биздин талкуубуздан абдан көп мындай ачкыч түшүнүктөр, жем таштай турган түшүнүктөр көп айтылды да. Мен эсимде калганда азыр мен карасам, муну 21 пункт жазыпмын, эсте калганчы. Аябай мындай биз фокус кылып кете турганчы кийин дагы. Ушундай талкуулар чындап эле улана берсин. Сиздер атайын убакыт бөлүп келип бериңиздерге мен чоң алкыш айтам. Бизге тилек каршы убактыбыз мына бүтүп отурат. Бизде 30 секунд калды. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин кезектеги улустөр жана турмуш көрсөтүүбүз соңуна келип чыкты. Бүгүн бизде темада негизи тарыхтагы карама каршылыктар жөнүндө талкуу кылдык. Тагыраак айта турган болсок, репрессиянын курмандыктарын эске алуу жана ата бабалардын тарыхын эске алуу күнү экен. Ошого байланыштуу биз талкуу кылдык. Ал үчүн бизде конокто Эльмира Ногойбай, Алмаз Турдумамат мырза жана Элери Бичикчи болду. Мен сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө кайыр кош дейм. Жакшы туруңуздар.